урматтуу досум, бир тууганым, айтышат, эгерде эркек тамеки тартса, анын аялы эркектин жытын жыттай албай калды. Тамеки тарткандардын аялдары кандай шордуу аялдар, алар чыныгы эркектин жытын билбей калды дейт. Өзүңүз, урматтуу бир тууганым, түшүндүңүз окшойт. Тамеки тартпаңыз, сиздин өзүңүздүн жытыңыз өзүңүздүн аялыңызга керек болот. Бул аны айта албай эле сизге ошентип кыйналып атат. Анын үстүнө тамеки деген бул макру, арамга жакын. Кээ бир алымдар арам да дейт. Ошондуктан андан алыс болуңуз, намазды бекем окуңуз. Эгерде кайсы бир дос сизди жакшылыкка жетелебесе, жамандыкка шерик боло турган болсо, ал дос эмес, андан качыш керек. Бир гана учурда ошолорду туура жолго жетелей турган болсоңуз гана дос болуш керек деген маани. Эгерде сиздин дүнүйө акыретиңизге пайдасы болбой, айрыкча акыретиңизге зыян болуп аткан болсо, андай достордон оолак болуу милдет болуп эсептелет. Тамеки тартпаңыз, намаз окуңуз. Тем более айрыкча алыс жерде жүргөндө ошол намаз окуган андан бетер жакшыраак болот. Аялыңыз туура айтат. Аял күйөөсүнө жамандык каалабайт негизинен. Кээде туура эмес айтып алышы мүмкүн, бирок баары бир жамандык каалабайт. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде.